Мадумаров, Сариев, Субаналиев, Казакбаев жана Атамбаев биригеби? Баары эле күздү күтүп атышат, эмне болот дешип. Атаңдын башы болот деген киши жок. Эмне болмок эле? Башы саясий фигуралар баш көтөрүшөт. Эки гана жээк бар эмеспи? Бийлик жана оппозиция иргелешет. Сооронбай Жээнбековго каршы күчтөр уюшуп, нааразычылыктарын айтышып башташы мыйзам ченемдүү көрүнүштө. Азырынча алдын ала сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Ванга айтпашы деле кыргыз саясаты белгилүү. Митингдер, пикеттер башталышы мүмкүн. Өкмөтүбүз тушалган аттай болуп атса, элдин жашоосу жакшырмак беле. Айтор абалыбыз начар. Ооба, күздө саясий так диагнозу коюлары чексиз. Баягы реформа үчүн элдик фронт жана бекти элестеткен тачырдуу кыймыл түзүлө турганы боюнча алдын ала коңгуроо кагып атканы жок жерден эмес окшойт. Дегенин бир айдан кийин Кыргызстандагы абройлуу саясий күчтөр тил табыша турганы боюнча суроолор жаралууда. Мисалы Адахан Мадумаров, Темир Сариев, Өмүрбек Субаналиев, Руслан Казакбаев өңдүү лидерлер бириге турганы, булардын артынан дагы тымактуу күчтөр кошулары аныгында элдин ынтымагын бекемдей турган саясий айланыс түзүлүшү болжонууда. Эң кызыгы береги лидерлер Алмазбек Атамбаев менен тил табышка каршы эмес экени таң калтырууда. Албетте булар аны лидер кылып көтөрүшпөйт, бирок катарларына кошо алышары толук ыктымал. Атамбаев эл астынан кечирим сурап, жаңылганын мойнуна алса, зоболосу артат. Аныгында жогорудагы аты аталган өлкөлөр түпкүлүгүндө экс-президентке бир жактуу кароолодон бийик турушканы, анан калса мамлекеттин туруктуулугу үчүн компромисске барууга кызыктар болуп атышканы жалганбы? Буга чейин Атамбаевди саясий свалка ыргытууга ашыккандардын демдери эми сууйт окшойт. Кызыгы бүгүнкү бийликке таарынган саясий элитанын пикири өзгөрүүдө. Алгач жогорудагы саясатчылар бириксе, андан соң Бекназаров өңдүү кайтпастар баш кошушса, эл деле эргип кетпейби? Кызыгы мындай кошулуулардын маңызы эмнеде? Албетте Сооронбай Жээнбековдун саясатына каршы аттануу. Бийликти сактап коргонууга өтсө керек. Эң башкысы элибиз тынч болгой эле. Маалымат булагы Назар News KG сайты. Атамбаев төңкөрүшкө даярдануудабы? Коомдо экс-президент Алмазбек Атамбаевдин төңкөрүш жасоо аракеттери тууралуу сөздөр көбөйүүдө. Интернетте булактарда анын кан төгүү жолу менен болсо да бийликти кайра тартып алууга даярданып жатканы айтылат. Алардын бирин өзгөртүүсүз берели. Атамбаев дагы бир төңкөрүштү даярдоодо. Атамбаев жана анын жардамчылары Кыргызстанда аз кан төккөн жок. Анын баарын Бакиевке төңкөп кутулушту. Өлкөнү өз башкарып турган Атамбаев туруктуулук, эч кимди өлтүрбөстүгү тууралуу көп кайталачу. Ооба, буйртма өлтүрүүлөр болгон жок. Болгону каршы чыккандын баарын камап же өлкөдөн чыгарып кууп чыгышты. Бирок болор нерсе эми башталат же башталды десек болот. Мунун баары Атамбаевга, Жээнбековдун жана анын командасынын кандай жаман экенин көрсөтүү үчүн, аны менен кошо душмандарынын жана өз түшүнүгүндөгү саткындардын эсебин табыш үчүн керек. Ошондуктан эми табышмактуу өлүмдөрдүн сериясы башталса таң калбагыла. Керек болсо Атамбаевга абдан жакын адамдар өлүп кетиши да мүмкүн. Атамбаевдин тарапташтары Жээнбековго караганда аны өзүнөн көбүрөөк коркушу керек. Атамбаев өзүнүн максаттарына жетиш үчүн адам курмандыктарына баруу эч нерсе арзубаган иш эмеспи? Анын биз тараптан 1000 адам өлсө да өз максаттарыбызга жетпей койбойбуз деген айтканы бар. Сооронбай Жээнбеков азыр 7-апрель боюнча ишти кайра кароо жөнүндө саясий чечим кабыл алышы керек. 2013 жылдын 7-апрелине жана июндун түштүк коогалаңында кан төккөн Атамбаев өлкөдөгү кырдаалды козутуу жана өз кишисин бийликке алып келүү үчүн эч нерседен кайтпайт. Бийликке куралды кол салуу болсо, азыркы милиция менен СУГО эмне кылат? Колуна курал алып, тынч митингге чыккан адамдарга каршы күч структураларынын эч бир кызматкери ок чыгарбайт. Анткени 7-апрелде өз милдетин кыйшайыш аткаргандарды, соттогон көрсөтмөлүү сот процесстерди, ишенип тапшырылган объекттерди, колуна курал кармап коргогон бардык кызматкерлердин демин сууткан. Кеч болсо да аларды толук актоо гана СУГО менен күч кызматкерлеринде акыйкатка болгон ишеничти жаратмак. Ошол эле учурда аларга бул жылдар үчүн компенсация төлөп берүү, наамдарын, сыйлыктарын, кызматтарын кайтарып берип, бузулган ден соолуктарын калыбына келтирүү үчүн мыкты санаторий жана курортторго жөнөтүү керек. Эгер Жээнбеков мындай жол менен кетпесе, анда ал тек өзүнүн гана жакындарына, туугандарына, ага-инилерине, тагыраагы аны коргогон жарандык адамдарга гана үмүт арта алат. Мындай болгондо бул мыйзамдуу шайланган президенти бар мамлекет эмес эле эки үй биле бири-бирин салгылашкан князьдык болуп калат. СУГО жана башка күч органдары болсо бул күрөштү четтен гана карап, ким жеңсе ошонусуна кызмат кылууга даяр турушат. Мындай күч кызматтары менен мамлекетти жоготуп алуу да алыс эмес. Тарыхта бүтүн эл мамлекетти кыйрап, ири суу ресурстарына жана пайдалуу кен байлыктарына бай кичинекей мамлекетти өзүнө каратып алууну каалагандардын мисалдары толтура. Маалымат булагы Назар News KG сайты.